Камчы Көлбаев, Арыстан Алай дегендер өлүп, Кыргызстан кадимкидей тазалана түштү. Бирөөсү черный преступный мирдин идеологиясын жарыткыч болуп, бузукулукту кеңири тамырлатса, кылмыштуулукту күчөтсө, экинчиси болсо өзүн тирүү кудай атап, элдин аң сезимин бузуп, бузукулукту жайылтып, дала кишини оң жолдон чыгарган. Албетте мындай грязь нечистер жашаганга укугу жок. Өлдү, кетишти. Кыргызстан кадимкидей тазалана түштү, эсала түштү. Анан муну окугандан соң көңүр албетте дейсиңер, жазасыңар, это стопудово, комментарий жазасыңар. Бирөөнүн өлүмүн таалаба, эртең күнү өзүң эмне болосуң? Өзүң өлүп кал, житип кет деп чыгасыңар. Пожалуйста, дей бергиле. Анткени мен ислам шариатта жүрөм. Ислам шариатта жүрүп өлгөн киши шахид кетет. Хоть буштан чыгалы атып кетесиңерби, же колуңдан келип туруп бычак саясыңарбы? Ислам шариатта деп жүргөн киши ислам окуусу боюнча, хадис китептер боюнча бейишке чыгат. Куран боюнча. Иншаллах. Аны бир Аллах билүүчү, бирок по всем признакам ислам учениясы боюнча, ислам учениясы минет этип саламысыңар, бирок эч ким аны отменять эте албайт да. Куранда Алла Таала өзү сактайм деген, акыркы кыяматка чейин. Андыктан жакшы өлүм деген бар, жаман өлүм деген бар. Мен хоть бүгүн өлүп калышым мүмкүн, жоксо эртең өлүп калышым мүмкүн, же бир айдан кийин. Силер айткан себептерден. Ойлойсуңар, рас өлдү бул деп табалап каткылып көрөсүңөр. А мен да каткылып күлөм, бейишке чыгалы кезде, каткылып күлүп аткан болом. В отличие от Көлбаева, который азыр тозок отунда күйүп атат. И в отличие от Арслан Алая, который азыр кабыр азабын тартып атат. По всем признакам шариат учений, хадис, Куран боюнча. Андыктан силердин табалаңар табан жолу тар жол. Эртең күнү өлүп калсам, каткыр күлөмдү ойлогула. Мен бейиште да ойлой эле. Анын Аллах билүүчү. Бирок ученияны эч ким менен эткен эмес. Анан мисалы ислам шариат деп жүрүп түрмөдө отуруп келдим. Канча жыл эркиндигимди бердим. Курбандыкка чалдым эркиндигимди. Ислам шариат деп жүрүп бандит Көлбаевдин желеттери аркаман келип косулашты. Больницага жатып чыктым. Дагы курбанчылык болду, десолну курбанчылыкка бердим. Ислам шариат деп жүрүп өлүп калсам ал шахидство, шахид кетем, понимаете? Ислам шариат деп жүрүп көп жыргалчылыктан кургалап атам, бул дүйнөнүн жыргалчылыктарынан отказ берип атам. Мен эле силерде болуп хахатеп, корпорацияга барып таныстеп, ырдап бийлеп, жыргап, арак ичип жыргам келет мен эле. Бирок отказ берем, өзүмдү тыям. Аллах көрүп турат дейм анткени. Кызматка жулумайм, ак үйдөн барып жалдарап. Приемныйларда отурбайм чоңдордун, кызмат берип койчу деп жалдарап. Анткени Алла Тааладан корком. Бу да курбанчылык. Ошол токпейилдигим, кызматтарга, чоң кызматтарга жулунбагандыгым. Биргесе эркиндикти курмандыкка чалдым. Андан кийин десол курмандыкка чалдым. Курмандыктар абдан көп. Өмүрдө эле курмандыкка чалып коем, Алла Таала жолунда. Эртең күнү чорлор атып кетсе да, же бычактап кетсе, иншаллах бейишке чыгам. Так что бу жерде мен утам, уттурбайм. Так что табаңар тар жол. Тар жолдон буйгуп чыга албай, булугуп жүрбөй, андан көрө өзүңөр оңолгула. Ал эми по всем признакам Көлбаевдагы, Алайдагы Арстан тозок отуна күйүп атат. Анын Аллах билүүчү, анын Аллах билүүчү. Боору оруса кийин буларды чыгарат тозоктон. Боору орубаса ошо төл качат ошол жакта, тозокто. Ошондой